Урматтуу курултайдын делегаттары, адаттагыдай эле мен сиздердин ар бириңиздерди 150 кишинин эмне деп сүйлөгөндөрүнүн баарын жазып алдым. Албетте сөзмө сөз үтүр точкасына чейин эмес, ток этер жерин жаздым. Мындан сырткары стенограмма иштеп турду. Алар үтүр точкасына чейин ар бириңиздердин сөзүңүздөрдү жазып, анан электрондук вариантын мага берет. Мен экөөнү тең кошуп туруп, өзүм жазганды кошуп, анан кийин беркил ар бир үтүр точкасына чейин жазылган стенограмманы аламын дагы биздин өзүбүздүн өкмөттүн мүчөлөрүнө, губернаторлорго, акимдерге, айыл өкмөттөргө чейин электрондук почта аркылуу мен бүгүн кечинде жөнөтүп коемун. Анан ар бири өзүнө тиешелүү маселелерди эртеңден баштап иштеп башташат. Кийинки курултай келген кезге чейин ошол иштерди аткарганга аракет кылабыз. Албетте 100% аткарып ийебиз деп айта албайбыз. Бир 70-80%ын аткарабыз. Аткарылбачулар да болот. То есть келерки жылы эмес, аркы жылы аткаруучулар болот, 28-жылы аткаруучулар болот дегендей, андай маны туура түшүнөсүздөр. Анан эми азыр орчундуу бир эми көпчүлүгүнүкү баягы окшош болду. Мектеп, суу, анан кийин спорт комплекс, бала бакча деген сыяктуулар эле. Аларды эми жалпылап айталы, анын баары салынып келатат, алардын баары болот. Анан эми орчундуу делгендерин өзүнчө жазып койдум, эми четинен кыскача бир жарым сааттын ичинде жооп берип коеюн. Усупов Кажыбек, мигранттар квотасы Россиядан келген экен, чет жерде жүргөндөр депутат боло албайт деген мыйзамды жокко чыгарып бергиле деп атат. Муну эми депутаттарга тапшырма берели, сураналы да, эми тапшырма бере албайбыз го, бирок сураналы. Туура көрөбүз, мен деле туура көрөм. Баягы муну мыйзамдарды оңдош керек, мыйзамдарды жазып, анан чет жерде жүргөндөргө балким квота берип, бирден экиден депутат келсе болот дегендей кылабызбы, балким аны көрүшүбүз керек. Турдиева Бакыткан Жанышына, Базар Коргон району дейт. 2022 жылы жер мунапысы менен салынган үйлөр бузулуп жатат деп атасыңар. Мен бийликке келгенде дароо эле баарын ревизия кылып чыгып, тапшырма берип, анан баягы эсиңиздерде болсо 2005 жылы революция болгондон кийин баары жер басып албады беле келип. Ушу чүйдөн, оштун тегереги, эң негизгиси ушу чүй менен ошта проблема. Бишкектин тегереги менен ошо ошто болчу. Анан ошол 2005 жылы жер басып алып, салып алган үйлөргө биз мунапыс кылып бергенбиз. Бирок бош жаткан жерлерге салбагыла, тийбегиле дегенбиз. Тилекке каршы биздин өзүбүздүн бийликтегилерди аралашып, баягы гектарчык деп коет экен, 50 гектар, 100 гектар жерлерди ушундай мафия кылып туруп, мына кече күнү чүйдүн зам губернатору камалды, билесиңер, кабарыңар бар болсо керек. Андан берки акимдер, зам акимдер, ошо жер менен аралашкандардын бардыгы камакта азыр. Алар ошол бош жаткан жерлерди да ошол шылтоо менен 2005 жылы эле салып алгам деп айтасың деп фундамент куйдуруп, стенасын, үйүн, төбөсүн жаап ийгендер бар да мына. Акча алганда, акча алып туруп ошо тиги алдаган, мындайча айтканда алдамчылык кылышкан, алардын баары камакта азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча комиссия түзүлгөн, баш прокурордун замы, орун басары, башчысы, администрациядан, акимчиликтерден, облустардан турган комиссиялар түзүлүп, азыр иш алып барып атат. Бүтүп алып келет, анан жыйынтык чыгарабыз. Бош жаткан жерлерди антип мурда эле салып алгам деп фундамент куя коюп, стена кыла коюп, крышасын жаба койгон токтотуңуздар. 100дөгөн, 50 гектар, 100дөгөн, 200дөгөн гектар жерлерди, айдоо жерлерди ошентип үй салып ала коебуз деп атат да. Мен дайыма айтып жүрөм, азыр мындай капталга эмес, бийиктикке кетели деп. Элибиз өсүп баратат жыл сайын, жерибиз тарып баратат. Анан тамак аш деген керек да баарыбызга мисалы. Өзүбүз камсыз кыла албайбыз буудай менен мисалы. Биз 9 тамактын түрү болсо тамак аштын, азыр 6 менен өзүбүз камсыздап калдык. 9 тең өзүбүз камсыздасак гана эле, бирок ошого жете албайбыз да. Жер барган сайын, эми жер кеңейбейт да, жер наоборот тарыйт эл өскөн сайын. Мына кошуна Өзбекстанды эле алалы, жылына 1 миллион бала төрөлөт аларда. Бізде бір 150'nin тегереги болса, аларда 1 миллион төрөлүп атат. Ошон үчүн жерди сактайлы. Наоборот, элдер өзүңөр ошол жер басып алып салып аткандарды токтоткула. Токтот эми деп. Анан түшүнөм, мен туура эле түшүнүп атам. Анткени илгертен бери ошол жер бөлүп берген эмес, үй салганга бала чак өсүп атат дегендей. Эми чыдап турсаңыздар, мына ГИК аркылуу бардыгын салып атпайбызбы?
жетебиз, айылдарга чейин жетебиз. Az дагы сөзүмдү айтам ылдый жакта ошо ГИКтин маселесине келгенде. Так. Турдалиев Анарбек Апышевич Актала район дейт. Нарын Баятов жолун көзөмөлгө алып берсеңиз дейт. Салынып атат, бүтөт ал. Баятов Коштоо жолу бузулуп кетти дейт. Темир жол курулуп жатат. Жолубуздун баарын талкалап атат дейт тиги машиналар деп. Эми чыдап койгула. Көп болсо бир 4 жыл, 5 жыл чыдасаңар, ал жүк ташыган машиналардын асман менен жүрүш керекпи? Ал талкаланган жолдун баарын кайра асфальттап коебуз. Зато бул темир жол түбөлүккө Кыргызстанга керек, Түбөлүк биз ушу транзиттик өлкөгө айланып, ал жерден кумтөрдөй эле пайда берет. Бир 500 миллион тегерегинде таза киреше ар бери өткөн поезддардан жүктөн эле алсак болот. Андан башка ошол жолдун жээгинде жашаган айылдар, райондор өнүгөт. Эми ошол бир айылдын жолу бузулуп атат, чаңдап атабыз, анан минтип атабыз дебей эми кичине чыдап тургула да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Бул түбөлүктүк иш да, бул түбөлүктүк иш. Ошон үчүн чыдап койгула кичине. Таалайбек уулу Айбек Ош шаары этникалык 1,5 миллион кыргыздарды тентитип жибердик дейт. Неме кылат? Бул боюнча тентитип жиберген жокпуз. Эми илгертен бери эле мурда, баягы илгеркиден бери жашап аткандар бар. Кытайда 200 миң кыргызыбыз бар, Өзбекстанда, Тажикстанда, Афганистанда дегендей, Түркияда дегендей. Бул боюнча бизде кайрылман деген мыйзам бар. 2007 жылдан бери иштеп келатат, 2008 жылдан бери. Ал мыйзам ошо 2007 жылы октябрь айларында мен жазып өткөрдүм эле, өткөрүп коюп, анан бизди таратып ийген, биз кеткенбиз. Ал 2008-дин башынан баштап иштеп келатат. Ошол мыйзам менен 100 миң деген кыргыздар келип атат. Ал мыйзам менен жол ачык. Кайсы өлкөдөн болбосо келсе, бүгүн биз кабыл алганга милдеттүүбүз, мыйзам жол берет ага. 1 жыл кайрылман паспортун беребиз, 1 жылдан кийин биздин граждандык паспортту алып эле жашап аткандар бар бул жерде. Келе берсин, пожалуйста, келе берсин. Сүйүнбаев Мариф Араван району, Мариф. Так, суу сактагыч салып берсеңиздер, БСР БДРлар дейт. Бул жерде мынакей Бакыт Эргешевич отурат, вице премьер-министр. 2 жыл, 3 жылдан бери берилген тапшырма бар. Азыр республика боюнча 106 БСР БДРлар курулуп атат. Биз бардык мындай географиялык эмесин картаны алып туруп, кайсыл жерге керек, кайсыл жерге салсак болот. Ошонун бардыгын пландаганбыз. Азыр канча бүтүп калды болжол менен? 15, 11 бүттү. 11-ин бүтүрдүк, 10 жасап атабыз. Калганынын бардыгын эми мунун баарын 1 жылда бүтүрүп ала албайт экенбиз. Бир 4-5 жылда бүтүрүп, суу проблемасы деген болбойт, суга суу проблемасы. 106 БСР БДРларды куруп атабыз мына. Мурда бир да БСР БДР курулган эмес, илгерки союздуку менен эле келатканбыз. Азыр 11 бүттү, дагы 10 кетип атат курулуштар. Калганын да куруп бүтөбүз. Буга дагы убакыт керек.
Так, Рахманбердиев Байыш Абдилатипович, Лейлек району спорт арена салып берсеңиз, шаарларга миллиардтарды бөлдүңүз, Лейлекке 2 миллиард бериңизчи дейт. Эми биз областтардын борборлоруна, чоң шаарлардан баштадык да эми. Анан эми кичинекей шаарларга да жетебиз. Ага да убакыт керек. Бир аз убакыт керек ага дагы. Бирок беребиз. Балким быйыл беребиз, жылдын аягына чейин. Балким эмдиги жылга чейин. Эми биздин чама-чаркыбызды өкмөттүн карайлы. Ошого жараша. Ошондой майда шаарлар көп да. Бизде 35 шаар бар. 33 шаар, анан 2 чоң шаар Бишкек. Беребиз, аларга да жетебиз. Райондун борборлоруна чейин жетебиз. Асфальттайбыз, чырактарын коебуз, тротуарларын жасайбыз. Алардын баарына жетебиз. Так. Осокеева Аида Сайырбековна, Бишкек шаары канализация проблема дейт. Канализация боюнча проблема илгертен бери келген. Бая Союз мезгилинен берки канализация, анан кийин очистной сооружение деп коебузго, саркынды сууларды тазалаган Бишкектин ылдый жагында. Вообще тазалабай калган. Жанынан аэропортко ары бери өткөндө машиненин терезесинен ичинен диге жит берип туруп калган. 56 миллион долларга биз аны азыр жаңылап атабыз. Мэр качан бүтүп калабыз? Качан ишке беребиз? Декабрь. Мына кийинки жылдын аягына чейин бүтөбүз, и ал жак жыт чыкпай калат. Канализациялардын баарында кошумча канализациялар кирет, кошулат ага дагы. Бул боюнча дагы 2 жылдан бери иш жүрүп атат. Осмонбеков Кубанычбек, мигранттар квотасы менен Россия Федерациясы мигранттар мекенине келейин десе шарттар жок дейт. Шарттар эми бай үй шарты эле бар болчу, атак жумуш шарты бизде толтура. Жумушчу күчү жетишпей атат. Жумушсуз күчү жетишпегендиктен Индия, Пакистан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстандан келип иштеп аткандар бар мына. Азыр ошондо дагы жетишпейт да, жетишпей турат. Болгон эле силерде неме проблема бар болчу? Үй проблемасын биз мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырма бергенмин, иш башкармалыкка мыйзам киргизип атат, жогорку кеңешке мигранттарга өзүнчө кезек менен деп, баягы тезирээк, баягы жалпы кезек эмес, тезирээк алыш үчүн анан кийин ошо мигранттарга анан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ошондой өзүнчө кылып беребиз. Азыр мына 70 миңден ашык үйлөр салынып атат жалпы республика боюнча. Ошон үчүн азыртадан эле кезекке тура берсеңер деле болот, бирок баары эле Бишкек, Ош, Жалал Абадка туруп албагыла да. Ар ким мындай кичи шаарларда да салынып атат, башка борборлордо да, областтардын центрларында салынып атат. Ошол жерлерге очередке тура берсе боло берет. Анткени бүтөт. Жарым жылда бүтчүсү бар, 1 жылда, 2 жылда бүтчүсү бар. Ошол жерлерге кезекке турсаңыздар болот, областтардын борборлоруна. Так, Кусегенов Саадатбек, Түлкиевич, Бишкек шаары. МИКтин үйлөрү мамлекетке эмнеге кымбат берилип жатат дейт, жерлер бекер алынып атат, кагаздары жасалып и так далее дейт. Кымбат эмес. Биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүн жеке менчик компанияларга эң башында мен 21 жылы, 22 жылдары мен чакырганмын баарын. Жеке менчик компанияларды, жана курулуш компанияларын чогултуп туруп, келгиле, салып бергиле, $600 700-гө чейин көтөрүп берейин, салып бергиле дегенде бардыгы мындай күлүп шылдыңдагансып кеткен, салбай койгон. Жок, биз бул суммага сала албайбыз, 1000-ге чейин салабыз деп. Квадрат метрин под ключ деп коет. Анан айлабыз кеткенде анан биз мамлекеттик компания Кыргызстрой сервис деп ачып, анан кийин дагы бир эки фирма салып беребиз деп ошолорго квадрат метрин бүгүнкү күндө Карабалтадан биягы Кеминге чейин Чүй долина менен Бишкекти $700 квадрат метрин под ключ салып туруп мамлекеттик ипотекалык компанияга берет. А региондор болсо, бул Бишкектен арматура ташып барат экен, цемент ташып барат экен, 750-дөн деп бергенбиз. Мисалы Ош, Баткен, Жалал Абад, Талас, Нарын, Ысык көл, алар 750-дөн квадрат метрин. Бирок под ключ кылып берет. А мамлекеттик ипотекалык компания, мисалы мынакей могу жерде Мурас конушун бүтөбүз, эмди ушу келе жаткан жылы Кудай бурса бүтүп, жалпысынан тапшырабыз. 8 гектар жерге почти 5,5 миң квартира батырып салганбыз. Ал ошо 700-дөн бүтүрүп, мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип атат. А мамлекеттик ипотекалык компания 950-дөн квадрат метрин 950-дөн берип атабы? 950 ажар. 950-дөн 25 жылга берип атабыз. Алдын ала төлөмү жок. Мурункудай 30%-ын алдын ала төлө, анан калганын 10 жыл деген жок. 25 жылга киресиң, киргенден баштап төлөп баштайсың. Эмне үчүн $250 үстүнө кошуп атат ГИК?
Бул бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп аткан жок. Мамлекеттик компаниянын чөнтөгүнө түшүп атат. Анткени 25 жылда инфляция деген болот да. Жейт да. Ошон үчүн ошол $250 азыр кошулган акча ошол инфляцияны хотя бы жапсын деген сөз. Бул эми мамлекеттик программа, элге жасалган программа да. Анан анча-мынча мамлекеттик компания кошсо, кошуш керек да, кошуш керек. Ошон үчүн мамлекеттик компания бүгүнкү күндө уставной капиталын эле биз $1 миллиард чыгардык мына. 87 миллиард сомго. Мурда 10 миллион сом болчу. $100 миң беле, 10 миллион сом болчу. 20-жылы, 21-жылы. Анан азыр мына $1 миллиард чыкты уставной капиталы. Эми келаткан жылы дагы мамлекеттен жардам беребиз. Дагы бир 1 миллиарддын тегерегинде уставной капитал болот. Ошондо 2 миллиардка жетет булардын уставной капиталы. Барып бир аз убакыттан кийин. Ошондон кийин биз мамлекеттик ипотекалык компанияга акча бербейбиз. Булар ошол 2 миллиард менен эле элди үй менен камсыз кыла баштайт. Азыр областтардын центрларынан Бишкек Оштон чыга албай атпайбызбы? Бүтөбүз. Жакында бүтүп аяктан чыккандан кийин кичи шаарларга өтөбүз. 32-33 шаарга чейин, жана кичи шаарларга. Анан 44 райондун борборлоруна чейин түшөбүз. Андан жүрүп отуруп, анан кийин айылдарга чейин барабыз.